Кезектеги коногубуз бар Эмил Андартеген, диний аалым. Алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Илимиңизди, билимиңизди Египет Аль-Азхар университетин бүтүргөнмүн. жаңы жыл боюнча сиздин мындай пикир кандай? Алла Тааланын сөгүүгө барабар деп айтуу өтө купул иш. Кимдин балатысы мыкты деген атаандашуу дагы бар. Бул адат. Шарият аркылуу адатты ылгашыбыз керек. Бул туура адатпы, туура эмес адатпы? Шыпыргыны тике коюп койсо болобу, болбойбу? Чубак тамылабыз, чубак устазыбыз. Шыпыргы башка маселелеринин баарына жооп берип, деңгээлди көтөрүптүр. Туура исламды жеткирүү деп эмнени түшүнөсүз? Ишеним боюнча Матурди мектеби, мазхаб боюнча Ханафи мазхабы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кол телефонду пайдаланса, машинаңды таштап эшекке минип ал деген исламга тиешеси жок нерсе. 4 мазхаб, 4 башка чечим, Туура динди жеткирсе келе бар нерсе өз ордуна келет. Аллахтын намаз оку деген мындай парзы, Кыргыз Республикасынын конституциясында андай нерсе жок. Ооба, намаз окуу деген жок. Бирок тыйган дагы жок да. Дин саясатка аралашпаш керек. Саясатчы болсо дагы бир баалуулуктары бар. Сиз ушул атеист деп кимди түшүнөсүз? Адам Кудайды акылы менен тааныптыр дейт. Исламды жеткирүүдө бирөөлөрү бар. Мындай кылбасаң мындай болбойт. Эмнени жеткирип жатат? Ошол туура болсо, каалаган жол менен дин мээнетин кыла берсин. Кыргызстан деген өлкөдө зынакорлук бар, арак шарап сатылат, порнография деген сыяктуу нерселерди көрүшөт. Ар бир мусулман милдеттүү болгон нерселер бар. Туура эмес түшүнүктөрдөн улам теңирчилер, анан кийин араб кулдар деген. Мисалы теңирчилер асмандын балдарыбыз деп, же бирөөсү чыгып эртең Кудаймын деп алса, Израиль Палестина маселесине сиздин көз карашыңыз? диндин душмандары Газа маселесин мусулмандарга каршы көп жерде колдонот. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Амансыздарбы, арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр, ассалому алейкум. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маегибизди баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезектеги коногубуз бар. Коноктун аты жөнүн мен айтып кетсем, Эмил Андартеген. Мындай айтканда, бир сөз менен айтканда диний аалым. Өзүнчө илимиңиз бар, билимиңиз бар. Аалымсыз, кош келипсиз. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Алла разы болсун чакырганыңыздан. Эми демейде ушу биздин светтик мамлекет деп аталган ушул Кыргызстанда жана жаңы жыл тосуу, жаңы жылдан кийин 1-нен баштап 7-сине чейин эс алуу деген ушундай расмияттар болот экен. Эл эс алып атат. Сиздерде болсо мен билген кадимгидей эле мээнеттенип жумуш экен. Ошол иш пландарыңызга карабастан атайын ошолордун бир бөлүгүнө биздин ушул маек планды да кошуп атайын келип бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Алгач Эмил мырза өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, таржымалыңызды, илимиңизди, билимиңизди, ушул таржымалды, ушул биографияңызды мындай тааныштырып кетсеңиз да. Учурда Кыргызстан Ислам университетинде сабак берем. Окуган жерим Египет Аль-Азхар университетин бүтүргөнмүн. Анан ал жакта атайын фатва даярдык курсун дагы бүтүрүп, анан бул жака келип азыр диний чөйрөдө Кудайымдын насиби менен эмгектенип жатам, колумдан келишинче. Кайсы багытта илим алдыңыз эле? Меники башынан эле фикх багытында. Фикх, усуль фикх. Жатык тил менен айтканда, фикх деген бул адамдын укугу жана милдеттерин изилдейт. Жана мамилелерди изилдейт. Алла Таала менен болгон мамилесин, өзү менен өзү болгон мамилесин, башка бирөө менен болгон мамилесин ошолорго Алла Тааланын китебинен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн, анан жалпы аалымдардын бүтүмдөрүн айтып өкүм берет. Бул фикх болот. Ал эми усуль фикх деген ошол өкүмдөрдү кандай жол менен алып чыгуу керек, Куран сүннөттү кандай түшүнүү керек, ошону үйрөтөт. Жакшы. Эми мына баштаардан мурда мынау жаңы жыл тостук деп атпайбы, ошондон баштайлы. Эми актуалдуу болуп атпайбы? Бул биздин коомдо, биздин светтик коомдо, анын ичинде ошол светтик мыйзамдар менен жашаганы бар, жашоо образы. Ошол эле учурда биз мусулманбыз деп активдүү өзүн ушул мусулман шарият эрежелерин карманып жашагандар бар. Мусулманбыз дегенде дагы мусулманчылыкты ар кандай деңгээлде кармангандар бар, мен билгенден да. Анан эми ушу жаңы жыл маселесин жаңы жыл келген сайын
бул жыл бүтүп анан кийин жаңы жылды аттап өткөндө эми жаңы жыл башталат да 2025 бүттү 2026 башталды деген. Муну жаңы жылың менен деп айтып коюшат. Муну тек гана ошол бир күндөн бир күн жаңырды дегенди өңөттөлөм. Мына жаңы жылың менен, жаңы күнүң менен дегендей бирин бири куттукташат дегендей. Ошол эле учурда биздин коомдо муну баягы диний өңүттө христиандык бир элементтерди эске алып, ушуну ушинтип майрамдайлы дегендей деле мен мындай көрүнүштү көрбөйм. Ушул жаңы жыл боюнча сиздин мындай пикир кандай негизи? Негизи мен өзүмдүн пикиримди бул жерде айтуу үчүн келген жокмун. Анткени мен өзүмдүн пикирим эч кандай баалуулугу жок, мындай угула турган ордагы жок. Мен болгону Аллах Тааланын өкүмүн айта алам. Мисалы, же алымдардын пикирин айта алам. Ошондо негизинен биринчи биз бул өкүмдү айтыш үчүн кандай чөйрөдө жашап атабыз ошого көз чаптырышыбыз керек. Каалайбызбы, каалабайбызбы, Аллах Таала бизди белгилүү бир шарттарда, белгилүү заманда ушундай бир биз билген чөйрөгө коюп коюптур. Жашатып атат. Анан бул чөйрөнү биз өзгөртүп аны жибере албайбыз. Азыр турушунда. Эми аракет кылып, мисалы, келечекке эмгек кылышыбыз мүмкүн. Бирок бул чөйрөнү биз түшүнүш үчүн албетте анан бул чөйрө менен чогуу жашап кетиш үчүн ислам шариятын жакшы билишибиз керек. Ошондо ислам шариятында, мисалы, эгер чөйрөдө жыл жаңыланганда 2025-тен 2026-га өткөндө жаңы жылың менен деп куттуктаган адат болуп калган болсо, ушуну алып карап туруп, булар башка диндин майрамын майрамдап жатып куттуктады. Бунун сүйлөгөнү куттуктоосу Алла Тааланын сөгүүгө барабар деп айтуу өтө копол иш. Анткени Алла Тааланын сөгүү деген, Кудай сактасын, бул динден чыгуу деген маанилде болот. Ошон үчүн биз бул маселелерде, мисалы, бир мусулман эле кыргыз бир тууганыбыз балким ал майрамдайттыр. Анан майрамдаган башка бир мусулман кыргыз бир тууганыбызга айтып жатса ушул сөздү, берки уккан адам аны жанагындай башка диндин өкүлү катары, же башка диндин өкүлү майрамдап жатасың деген катары жемелеп, же Кудайды сөктүм деп айтканы туура эмес. Эмнеге? Анткени ал майрамдап жаткан адам негизи эле аны диний майрам катары кабылдабашы мүмкүн. Ооба, биз билебиз, ислам динибизде 2 майрам бар, диний майрам. Бул айт майрамдары. Ал эми азыркы жаңы жылдын ооба башка бир диндин элементтери болгон мурун, азыр деле бар арасында. Мисалы, жеке өзүмдү айтсам, же үй бүлөмдү айтсам, жакындарыбызды, биз үчүн бул жөн эле календардын алмашкан күнү. Ушул күндөрү ооба мамлекет бир аз каникул берет экен балдарыбызга, мисалы, окуу жайынан. Ошол күнү бүтпөгөн жумуштарды бүтүп, ремонттолорду кылып, башка бир колубуз тийбей жаткан нерселерди бүтүрүп алганга бир мүмкүнчүлүк болуп жатат. Бирок ушундай эң негизги мен айтып кете турган нерсе, бирөө, мисалы, жаңы жылды майрамдай турган болсо, аны биз кабырга чыгарбашыбыз керек. Анткени ал диний таризде майрамдабашы мүмкүн. Бирок бул жерде биринчиден биз жеткиришибиз керек. Бул жерде, мисалы, эч кандай сыйынуу же башка бир нерсени таазимдөө маанисинде майрамдалган жок деп. Ал эми шар'ий өкүмүн сурай турган болсоңуз, шариаттагы жаңы жылды майрамдоо албетте дурус эмес. Диний майрам катары дагы. Жаңы жыл келген сайын жана бала бакчаларда, мектептерде ырларды жаттап, дагы бир немелерди жаттап, анан аяз ата менен аяз кыз келгенде аларга айтып берип, мындай адат болуп калган да. Университеттерде, ишканаларда, ал эмес мынабул Ошто, Бишкекте кимдин балатысы мыкты деген атаандашуу дагы бар дегендей коомдук. Эми жалпы жонунан алганда бул адат. Мен бул жерде мындай ушул бир бул христиандык диндин кайсы бир жөрөлгөлөрү, анан мындай тигиндей дегендерди элестетип алып майрамдаган мандемди көрбөйм да. Бирок ошол эле учурда эми сиз айтып атасыз, негизи шариаттык бир мыйзам боюнча ушундай бир майрамдуу, жанагы эки Курбан айт, Орозо айттан башка дагы бир майрамдарды өзүнчө бир майрамдоо дурус эмес. Анан ошондо жанагындай бала бакча, ишкана, жанагындай балат орнотмой адаттарыбызды кандай кылып кабыл алсак болот ошондо? Негизи сиз айткандай бул ооба адат болуп калды. Ал кылынып жаткан ишти
ошол кылып жаткан адам бул диний таризде ишеними менен этикадынан чыгарат деп ойлобоймун. Чындап сиз айткандай, анткени катарда эле маалике сыяктуу болгондур. Маселе адаттын баары эле шариятка туура келе бербейт да. Биз шарият аркылуу адатты ылгашыбыз керек. Бул туура адатпы, шариятка туура келген. А туура эмес адатпы? Туура эмес адат болсо аны калтырыш керек болот да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, ошол адат кылып алган эле диний таризде эмес, бирок адат кылып алган эле майрамды көрүп туруп, ушуну майрамдап жатасың, сен капырсың деген туура эмес дегенди айткым келип жатат да бул жердечи. Эң негизги маселе бул жакта мусулмандар бири-бирин капырлыкка чыгарбаса, мусулмандар кайра оңдоп түзөп бири-бирин мындай туура жолго чакыруунун ордуна бөлүнүп жарылып, бири-бирин капырга чыгарып, анан сендин караганда мен тапканмын деген бул жерде туура эмес болуп жатат. Мына сиз илими бар, билими бар алымсыз, адиссиз ислам боюнча. Көбүнчө коомчулук кандай маселелер менен кайрылат? Шыпыргыны тике коюп койсо болобу, болбойбу? Сакалды монча сантиметр кыркып койсом эмне болот? Деген сыяктуу ушундай деңгээлден бир аз көтөрүлүп, бир аз башкача болуп баратабы коом, же кайсы маселелер менен өзгөчө сизге кайрылат? Эми биз болгон бир аз окуган илимибиз бар, ошону таратып аракеттенебиз иншалла. Бирок Кудайга шүгүр, Аллах Таала кыргыздын бактысына чоң дамлаларды бериптир. Ошол дамлалардын арасында мисалы медийни белгилүү болгон чоак дамлабыз, чоак устазыбыз. Ошол киши жанагы шыпыргы башка маселелеринен баарына жооп берип, деңгээлди көтөрүптүр. Кудайга шүгүр. Анан азыркы күнү андай маселелер талкууланбай эле көбүнчө мисалы жеке мага соода сатык боюнча, нике талак боюнча, мурас боюнча, анан өзгөчө ошо акыйда маселелери, ишеним маселелери боюнча кайрылышат. Мындай ислам деп жалпычонан айтып коебуз. Ислам дини депчи. Аны ошол эле учурда мындай салттуу ислам деген дагы түшүнүк чыкты. Туура исламды жеткирүү деп эмнени түшүнөсүз ошондо сиз? Туура исламды жеткирүү деп мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткирген динди түшүнөм. Ошол дин азыр кандай деп аталат деген маселеге келсек, мисалы, ооба салттуу ислам деген негизи жок эле. Бирок ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга, алар табийиндерден улам ушул Орто Азияда калыптанып калган ахли сүннат вал жамаат ишеними бар. Андан кийин ушул ишенимди атайын эки мектеп, Ашари, Матурди мектептери изилдеп, атайын ишеним багытында алар маселелерди козгоп, элди туура жолго салып жүргөн. Ошондо мектептен ишеним боюнча Матурди мектеби, ал эми мазхаб боюнча, жана укуктук жак боюнча Ханафи мазхабы бизге 1000 жылдардан бери салттуу болуп калды. Эмнеге салттуу деп айтып жатабыз? Анткени биздин каада салтыбызга ислам дини кирип, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткирген туура дин бизге салт катары мурунтан калыптанып калган. Анткени жана айтып кеткендей, салт туура болушу мүмкүн, ката болушу мүмкүн, шариятка туура келбеши мүмкүн, бирок биздин көпчүлүк салттарыбыз ошо шарият тазалап отуруп калыптанып калган. Мисалы салттарыбыз бар эле. Мисалы өлгөн адамга, өткөн адамга Куран окуу, жай башында Куран окуу деген сыяктуучу, же бата берүү, кол көтөрүп бата кылуу, булардын баары биздин салтыбыз. Ал эми чет жактан же башка бир түшүнүктөр кирип, кийин Матурди ишенимиге туура келбеген түшүнүктөр кирип, бул болбойт, бул бидат, бул арам, бул куфур дей берип, кайра жанагы нукура пайгамбарыбыздан келген динди бурмалап жиберип жаткан жактар болуп жатат азыр. Ошондуктан биз ошолор менен биздин ошо туура жолду айырмалаш үчүн мурун ата бабабыз кармап жүргөн дин туура болчу, ошол салттуу исламга кайталы деген эле тариздеги айтылган сөз болуп жатат. Ар доордун, замандын өзүнүн ушу жаңы бир нерселери бар, технологиясы бар дегендей. Турмуш тиричиликте колдонобуз аны. Канча кылымдар мурдагы нерселер жок, башка бир нерселерди турмуш тиричиликте колдонот экенбиз, адамзат коому. Анан ушул ислам дини модернизацияланышы керекпи сиздин оюңузча? Замандын талаптарын эске алып. Негизи ислам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткирген дин. Жана ага чейинки адам атадан баштап
пайгамбарыбызга чейинки болгон пайгамбарлардын баарынын ошол дини бул бир эле дин. Ал дин Аллах Тааланы эч бир нерсеге окшоштурбай, Аллах Тааланы улуктап, аруулоо, жалгыздоо, таухид дейт. Биз динде ушул нерсени түшүнүшүбүз керек. Ошондо пайгамбардын демек милдети эскертет, бирөөнүн акысын жесең эртең жооп бересиң деп. Сүйүнчүлөйт, бирөөгө пайдаң тийсе эртең сооп аласың деп. Анан жашоону үйрөтөт. Жашоо таризин көрсөтүп берген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек, бул жерде исламды модернизациялоо кылуу, жаңылоо дегенде биз ушул пайгамбарыбыз же ага чейинки пайгамбарлар алып келген динди өзгөртүү же жаңылоо деп түшүнбөшүбүз керек. Анткени бул нерселер акыл дагы талап кылган, жана Куран менен Сүннөт дагы талап кылган ишенимдер болот, адамдын жашоодогу принциптери болот. Буну жаңылаш мүмкүн эмес. Анткени жаңылаш үчүн же кийинки пайгамбар түшүш керек. Ал эми биз билебиз, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эң акыркы пайгамбар. Пайгамбарлардын мөөрү. Мындан кийин эч качан кийин пайгамбар түшпөйт. Ким эле өзүн пайгамбармын десе, анда ал жалганчы болот. Пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар болгон үчүн адам азыркындай өнүгүүгө, жаңы нерселерди таап, мисалы өнүгүүгө адам затынын тарыхы бир топ өзгөрдү да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүп, пайгамбарыбызга Куран түшүрүлүп, анан мусулмандар дини жайылткандан кийин. Демек, биздин шариятыбыз кыяматка чейинки жарамдуу шарият. Буну модернизациялоо кылып кереги жок. Мен жогорудагы берген суроомду дагы башкача өңүттө берейин. Кайсы бир деңгээлде жооп алдым. Бирок дагы бир толугураак жооп ала албай атам, анткени суроомду дагы башкача өңүттө беришим керек болуп атат. Эми ушул шарият өкүмүн, шарият мыйзамдарын билген адистер, муну окугандар элге түшүндүрөт, элде түшүнүк пайда болот. Анан негизги таяныштары ушул далилдери ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай кылган, ал тигиндей кылган, мындай кылган дейт. Анан элер арасында бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылган, ал тишин мынтип жууган, ал сакалын мынтип кылган, ал мынткен деп ошого таянылат да. Анан бүгүнкү күндө эгер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашаса, ал дагы ушул кол телефонду пайдаланса, соц тармактарды ал дагы пайдаланса, банк мамилелери бар, ошол эле телефондон акча которобуз, банктар анын пайызын алып калат дегендей, банкка акча салабыз сакталып турсун деп, ага пайыздык өлчөмдөр кошуло берет дегендей, мындай кааласак каалабасак өзүбүз бир аралашкан ошол заманбап системаларга аралашкан ушу жагдайлар бар да. Аны ошолорду эске алганда баары бир эми жаңы өзгөртүү дебес элем, динди өзгөртүү, бирок жаңы бир кандай бир багыттар чыгып кетет экен да. Ошондойдо кандай мунубуз туурабы, туура эмеспи деген бир ой пайда болот экен да. Сиз айтып жаткан бул жаңы нерселер, бул фикхи маселелер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эрежелерди калтырып кеткен. Курандан, сүннөттөн алымдар эрежелер чыгарган. Ошондуктан, мисалы, сиз айтып жатпайсызбы, пайгамбарыбыз мындай кылган, тигиндей кылган депчи? Пайгамбарыбыздын иш аракетинин өзү милдеттүүлүктү, важиптикти билдирбейт. Качан пайгамбарыбыз буйрумайынча. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуса, биз намаз окушубуз милдет, парз болбойт. Качан пайгамбарыбыз мен кандай намаз окуганымды көргөнүмдөй силер да намаз окугула деген буйрук болмоюнча. Ошондуктан болгону биз бул жерде динди туура эмес түшүнүп калышыбыз мүмкүн. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманында унаалар жок болсо, эшекке, атка минип жүргөн болсо, анан ат менен же эшек менен жүрүш бул сүннөт, машинаңды таштап эшекке минип ал деген бул исламга тиешеси жок нерсе. Бул жерде ошо исламды туура эмес түшүнүп алгандыгы үчүн. Анткени пайгамбарыбыздын айткан хадистери, Курандагы аяттар жана эрежелер булардын баары кыяматка чейинки берилген өкүмдөр болгондуктан биз ошону туура колдонушубуз керек. Болгону ушул маселеде. Демек, ислам дининде такыр өзгөрбөй турган бекем усул, акыйда маселеси бул бөлөк, адаттар бул бөлөк. Адаттарга дагы ушул дин илими бар, аалымдар баягы өзүнүн бир түшүндүрмөлөрүн берип, багыттап, мынтсе болот, мынтсе болбойт деп турганга акысы бар
деген сөз да ошондо. Ооба. Ислам дини бекем мындай сакталыш үчүн биз кайра аркага мурас илимине, мурас дегенде турасый илгерки китептерге кайтышыбыз керек болот. Мындан 700 жыл, 500 жыл мурунку жазылган китептерге. Ошол китептерди туура колдонуу менен гана бүгүнкү реалдуулукта жашай алабыз. Анткени алар ошол китептерди жазып жатканда Куран, сүннөткө таянып жазган. Ал эми бул экөө кыяматка чейинки иштей турган шарият. Ошондуктан мисалы кандай бир жаңы маселе пайда болсо, мисалы өспүрүмдөр тыюу салынган нерселерди ичсе, мисалы мас кылуучу, наркотик сыяктуу, ал Куранда жок. Бирок Куранда эреже бар. Эмне гана эгер акылды кетирсе, адамды мас кылса, анда ал арам деген. Ошонун негизинде жанагы мисалы акылын кетире турган, мас кыла турган нерсенин баары арам болуп калат. Ушул сыяктуу салыштыруу жол менен Курандагы негизге кийинки пайда болгон өкүмдү маселени карап туруп салыштырып анан өкүм беребиз. Демек, Куранда, сүннөттө айтылбаган нерселер ушул заманда доордо чыгып калат. Ошону диний аалымдар мурдагы ошол исламда айтылган бекем бир эрежелерге таянып, иштихатка таянып, анан айтып турат. Ошол иштихат маселеси канчалык деңгээлде мындай бизде мындай туура болуп атат? Себеби ал субъективизмде болуп калышы мүмкүнбү? Тигил же бул аалымдын болуп калышы мүмкүн. Бул мындай болот. Сиз иштихат дедиңиз го, көбү түшүнбөсө керек. Бул иштихат деген илимий деңгээли эң баягы жогорку даражага жеткен диний аалымдын берген өкүмү болот иштихат. Ошондо иштихат деп бул негизи иштихат кылган адам бир сооп табат. Туура эмес болсо. Бирок ошол айтканы туура болсо эки сооп табат. Ошондуктан ар бир иштихат субъективдүү болуу качан болушу мүмкүн? Мисалы, Куранда дагы, сүннөттө дагы далилдер жок болсо, анан ижмаада жалпы аалымдар бирдиктүү бүтүн бербесе, анда кийинки дин аалымы өз аракети менен бир өкүмгө жетиши мүмкүн. Бирок мындай маселелер өтө аз. Анткени тарыхта жалпы өкүмдөр берилип калган, ошон үчүн биз мазхаб карманабыз. Эгер бардык эле аракет кылган адам өкүмдү берем деп туура береби дей турган болсоңуз, негизи мындай эреже бар. Жалпысын айтсак 4 мазхаб деп коебуз биз, мисалы. Исламда 4 мазхаб бар да, 4 окуу мектеби бар. Укуктук мектеп. Бул Ханафи мектеби, Шафии, Малики, Хамбали мектептери. Ушул 4 тең туура, каалаганын кармап жашай бер деш өзү туура эмес. Алла Тааланын алдында акыйкат бирөө гана. Бирок ошол акыйкатка жетүү жолу ар кимде ар түрдүү далилдер менен, кээ-биркилер татаал болуп, кээ-биркилер түшүнбөй калгандыктан, мисалы башка бир кайчылаш пикирди айтып коюшу мүмкүн. Бирок жалгыз гана акыйкат бар. Ошондо биз ханафилер айтабыз, мисалы, меники туура, ката болуп калышы мүмкүн дейбиз. Тиги тараптыкы сеники ката, бирок туура болуп калышы мүмкүн дейбиз. Анткени экөөбүз талашып жаткан нерсе негизинен эле бул далили күмөндүү болгон маселелерде болот. Мындай маселелер өтө аз. Сейрек болгондо да бул практикалык түрдө жана фикый маселелерде болот. Ал эми ишенимге байланыштуу болсо, Аллах Тааланы жалгыздоо, Аллах Тааланы улуулоо маселесинде болсо, анда баары кескин далилдер келген дагы ушул 4 мектеп тең ушул маселеде талаш тартыш жок. Ошон үчүн ислам бирөө гана. Болгону, мисалы, Куран Карим араб тилине түшүрүлгөн да. Биз билебиз, ар бир тилде кээде бир сөз эки маанини же экиден көп маанини камтышы мүмкүн өзүнө. Ошондо бир маселе болсо, Алла Таала ошол жерге эки маанилүү сөздү айткан болсо, анан каалайсыңбы, каалабайсыңбы, эки өкүм чыгат ал жактан. Бирөөсү бул маанини карманышы мүмкүн, экинчиси башка маанини карманышы мүмкүн. Өздөрүнүн далилдерине жараша. Ошондо эми Алла Таала кудуреттүү зат, ушул жерде талаш жаралбай турган сөздү айтпай койсо болобу эле? Куранда түшүрбөй койсо болмок да. Бирок Аллах Таала ушундай маселени өзү жаратты, Куранда түшүрдү. Бирок бул жанагы адамдар аракет кылып, илимдин мындай илимди изилдеп, терең маселелерге киришиш үчүн болгон.
демейде мындай айтылып жүрөт да, исламда баардык маселеге жооп бар депчи. Анан бүгүнкү заман башка, канча бир кылымдардагы мурдакы доор ал башка да. Ал учурлардагы комфорттор жок нерселер бүгүнкү заманда ал комфорт бар да. Анан ушул бүгүнкү ушул замандын бүгүнкү замандын системасынын кээ маселелерине исламда мындай жооп табылбай калган учурлар барбы? Же баарына жооп барбы? Исламда жооп табылбай калган маселени жаңы пайда болгон маселе мен азыр көрө элекмин. Болгону өтө жаңы маселе болсо, кээ бирки аалымдардын жанагындай өкүмү бар, бирок жалпы аалымдар бир бүтүндү айта элек маселе болушу мүмкүн. Бирок негизи кандай гана маселе жаралбасын, анын түбүнү жанагындай Куран сүннөттөн ага жооп тапса болот. Өзүңүз белгилеп кеткендей 4 мазхаб бар. 4 мазхабта өзүнүн аалымдары бар. Алардын дагы мындай өзүнүн иштихатка таянып чыгарган чечимдери бар. Анан мына модернизация кылыш керек, кичине жумшартыш керек. Мурдагыдай эле мурда төмүнчү башка болчу дей бербестен кичине жумшартыш керек динди. Жумшак жеткириш керек деп атып, анан ушу жумшартуу маселесинде 4 мазхаб, 4 башка чечим, ар кандай чечимдер болуп отуруп, бара-бара доорлор алмашып отуруп, исламдын нукура өзөгүнөн айрылып калуу коркунучу, кооптуулугу жокпу сиздин оюңузча? Жок, бул жерде сиз айтып жаткан жана модернизациялоо, бул ал сөздүн кереги жок бизге. Биз динди туура түшүнүү деп айтсак болот. Жанагы эшек эле минип жүрө бериш керек деген дини туура эмес түшүнүп атат. Пол кылбай топуракка жашаш керек, бул динди туура эмес түшүнүп атат. Маселе туура динди жеткирсек эле баардык нерсе өз ордуна келет. Эми фикый маселени айттыңыз, 4 мазхабка бөлүндү, барып бул 4 дин болуп кетиши мүмкүнбү депчи? Андай эмес, анткени негизги дин бул биз акыйда дедик, эреже дедик, ишеним дедик. Ошол ишенимде эч бир мазхаб Алла Тааланы асманда отурат дебейт. Эч бир мазхаб, мисалы Алла Тааланын колу бар, биздин колубуздай дебейт. Ал кийинки баягы пайда болгон, бурмаланган сектанттар болуп жатат. Ал эми биз айтып жаткан жанагы 4 маселе, мисалы бир эле маселе болсо, ошого 4 өкүм берилиши мүмкүн. Болот, болбойт. Же мындай кылса болот, же мындай кылса болбойт деп. Мисалы да. Ал эми ошол маселелер именно шариатта негизги маселелер бар. Бул ишеним маселелер болду. Анан негизги мындай чечилип калган парз маселелер болду. Анан экинчи маселелер бар. Экинчи маселелер бул ажырымга алып барбай турган маселелер. Ошо экинчи маселелерде талаш болот. Анткени эмнеге? Анткени Куран же сүннөттөн толук ачыкталуусу, мындай ачыктап майдалап айтылган далил жок болгондуктан, күмөндүү далил болгондуктан ошол жерде талаш болушу мүмкүн. Ошондуктан азыр биз мисалы мындан бир 50 жыл мурун каттуу жүргөн бир мындай идеология болгон. 4 мазхабты карманбай эле, 4-өн бирөөсүн карманбай эле, жөн эле пайгамбарыбыздын жолу менен жашай бербейлиби депчи. Бул такыр туура эмес түшүнүк. Анткени ар бир 4 мазхаб өзүнүн устазынан алып отуруп пайгамбарыбызга жеткен. Ал эми ким эгер бүгүн пайгамбарыбызга пайгамбарыбызга байланып, пайгамбарыбыз эрчийин десе, анда жалган айткан болот. Бирөөдөн угуш керек да, илимди бирөөдөн алыш керек. Далил, жүйө, негиз болуш керек. 4 мазхабты карманбаган учурда динде бузукулук жада калса, капырлык качан алып барышы мүмкүн. Анткени адамдын баары бир нафси бар. Шайтан жөн турбайт. Анан нафсине жаккан нерсени айтып, анан 4 мазхабтын бирөөсү эгер уруксат берсе, ошого өтүп, анан жакпай калса дагы башкага өтүп, ошондой жүрө берсе, анда адамдын дининен эч нерсе калбайт. Ошондуктан бир мазхабты, мисалы Ханафи мазхабын кыргыз эли карманышы бул дин жагынан важип болуп эсептелет. Светтик мамлекет Кыргызстан, ошондо жашайбыз. Мусулман адам ушул светтик системада кандай принципти алып жүрүш керек өзүн, сиздин оюңузча? Мусулман өзү светтик эрежелер бар. Светтик эрежелердин кээ бири мусулманчылыкка каршы келиши мүмкүн. Мусулман ошол мыйзамды аткарууга милдеттүү болушу мүмкүн. Ошол мыйзамы шариатка каршы келиши мүмкүн.
ошондой учурларды эске алып мусулман светтик коомдо өзүн кайсы принципте алып жүрүшү керек? Мен жогоруда айткандай, биринчиден адам, мусулман адам кайсы өлкөдө каякта жашап жатканын билиш керек. Өзгөртүп жиберүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Кудай өзү каалап ушундай чөйрөдө жашаттырып коюптур. Болгону биз бул жерде бир маселени билишибиз керек. Адамдын 5 маал намазы аткарылып жатабы, мечиттерде азан айтылып жатабы, мисалы азан чакырылып жатабы, демек айт намаздар окулуп жатабы жамаат болуп. Демек ал ислам өлкөсүндө жашап жатат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, кээ бир светтик закондор динине каршы келсе, ошол нерсени мисалы кылышы да мүмкүн, кылбашы да мүмкүн. Башкача айтканда, бир закон бар, бирок ал законду кыл деп мажбурлабайт. Ушундай чөйрөдө абалда кандай болуш керек? Албетте ал нерсени кылышка болбойт, кылганга арам болот. Ал эми аргасыздан болгон болсо, анан бул жерде ибадатына же акыйдасына тиешеси жок болсо, ишенимине тиешеси жок болсо, анда кайсы чөйрөдө жашаса ошол чөйрөгө баш ийиш керек болуп калат. Демек, өлкөнүн мыйзамына баш ийүү менен шарияттын мыйзамына баш ийүүнүн балансы, чеги баары бир ошол жашаган шартыңды, ошол өлкөнүн мыйзамдарын эске алыш керек болот. Аллахтын өкүмү, мыйзамын кичине жүгөнүн тартыш керек болот деген сөзбү ошондо? Жок, бул жерде биз азыр конкретно бир нерсени далил кылып, мисал кылып айтсаңыз, бир мисал айтсаңыз, мага ошонун өкүмүн айтайын. Жок, эми негизи мен жалпы айтып атам да, ушундай учурлар болсо, болуп калса, анда кандай кылыш керек деп. Балким сиз айтасыз, андай учур Кыргызстанда деги эле жок депчи. Мындай болот да. Негизи шарият адамдын 5 нерсесин сактап берет. Ошол негизги максаты шарияттын максаттары. Адамдын динин, жанын, анын акыл эс ар намысын, анан байлыгын, мал мүлк, анан тегин, урпагын. Ушул нерсе дайыма сакталып туруш керек. Бирок ушул жогоруда айтылган 5 нерсенин тартиби дагы бар. Эгер кайсы бир нерсе аткарылбай жатса, анда жогорку, андан зарылыраак болгон нерсе сакталууга тийиш. Ошол маселе жөнүндө болуп жатат да. Мисалы бул жердечи мамлекет кандайдыр бир нерсеге налог салып койду. Беришин керек болуп калды. Бирок жашоого мүмкүнчүлүк болуп атабы, намаз окуганга мүмкүнчүлүк болуп атабы, анда жана нерсени кылыш керек болуп калат. Ушул сыяктуу. Албетте жүзмө-жүз толук шарият менен жашаган өлкө азыр жокко эсе дүйнөдө. Бирок бул жерде башка бир орчундуу маселе бар. Ушул суроону жакшы бердиңиз. Азыр мисалы хакимия деген акыйдадагы адамдар бар. Этикаттагы. Алар хакимия деген мына сенин өлкөң светтик. Анын мыйзамдары шариятка каршы келет. Ооба, шариятка каршы келген мыйзамдар бар. Демек, алар Кудайдын ордуна өздөрүн коюп алып, өкүм чыгарып жатышат. Демек, алар динден чыкты, капыр болду. Ал эми ким бул нерсеге ыраазы болсо, ал дагы ошондой болушу мүмкүн, капыр болушу мүмкүн. Деген таризде биринчиден мамлекетти, кийин алымдарды, бийликтегилерди же катардагы мисалы коопсуздукту мындай берген мисалы жолдогу эле гаилерди, милицияларды, булардын баарын динден чыгарып жибериши мүмкүн. Ушул себеп эмнеден болуп жатат? Бул жанагы светтик өкүм, мыйзам, диний мыйзамга каршы келгендиги үчүн бул баардыгы капырлардын мыйзамы, тагут деп коет алар, тагуттун мыйзамы деп бул каршы чыгат. Эми бул нерсенин кандай коркунучу бар? Бул нерсенин коркунучу биз бар өлкөбүздү жоготуп алышыбыз мүмкүн. Кудайга шүгүр, 100% болбосо дагы 90-99% болсо дагы мисалы бүт амалдар аткарылып жаткан, жашоого эркиндик берилип жаткан өлкөбүздү жоготуп алышыбыз мүмкүн биринчиден. Экинчиден, бул жерде кан төгүлүшү мүмкүн. Бейкүнөө адамдардын, мусулмандардын каны төгүлүшү мүмкүн. Ушулардын баарына бөгөт кое турган нерсе бул жанагындай ар бирөө менен барып же атайын аларды суракка алыш маселе эмес. Бул жерде биз туура исламды жеткиришибиз керек болуп жатат.
Туура ислам бул матруди акыйдасы ушундай маселелерде кандай чара көргөн, алар кандай өкүм берген. Мисалы биз бир китепти жазсак, ал жерде мындай деген сөз бар да, падыша залым болсо дагы ага баш ийиш керек, коогалан чыгарып кылыч көтөрүп чыкпаш керек дейт китепте. Анан бирөө келип айтты, бул жазганың эмне депчи, өзү чоң эле киши болчу, эми молдо чөйрөсүндө. Азыркы күн мындай деп айтса болбойт дейт. А эгер ал киши китеп, ошол китеп, мисалы акыйдадан сабак берген адам болсо билмек. Ал сөз имам Ат-Тахавийдин сөзү. Имам Тахави Мисирде мындан канча 900 жыл мурун Абу Ханифа рахматуллаху алейхи жана анын шакирттеринин ишеними боюнча китеп жазам деп Тахави акыйдасын жазган. Ошол жерде ошондой деп айтылат. Сөзмө сөз которулган китеп ал. Сөз. Эми эмнеге имам Тахави антип айтып жатат десек, анткени бул зулумдук кылып калды, бул зулумдук кылбай атат, адилеттүү болуп жатат деп биз айта албайт экенбиз. Сөзсүз кайсы бир эл көп болгондон кийин кимдир бирөөгө туура эмес болуп калышы мүмкүн экен, мисалы. Же ал жакпаган, ага жакпагандай болуп калышы мүмкүн экен. Демек, баарына бирдей башкарганда бул зулумдук кылып койду деп, ошонун себебинен диний өгүттө мына динде биз бул падышага каршы чыгышыбыз керек дегенге матруди акыйдасына жол бербейт. Бир мисалдарды айтпайсызбы деп едиңизби жана? Ооба. Мисалы да, намаз окуу бул Аллахтын намаз окуу деген мындай парзы, намаз окуу деген. Аялдар жоолук салынып жүрүш керек деген дагы. Ооба. Кыргыз Республикасынын конституциясында андай нерсе жок, мыйзамда. Намаз окуу болбосо тозокко күйөсүң, бул деген күнөө, чоң күнөө деп. Жоолук салынып жүр, жоолук салынбасаң мындай жазалар бар деген светтик мыйзамда жок. Ошондо кандай болуп калат? Бул адамдын эркиндеги эле маселе, тиги светтик мамлекетте жашап атасың, айла жок, өзүң караштырып көр дегендей болуп калабы ошондо? Бул жерде ооба кий деген жок, намаз окуу деген жок. Бирок тыйган дагы жок да. Дин эркиндигин берип жатпайбы? Бул жагында караш керек. Мен башында айтканда ошону айткам. Мисалы, эки өкүм болушу мүмкүн, бир өкүм такыр сага тиешеси жок болушу мүмкүн. Бирок ошол өкүмдүн мусулман коомунда бар болгондугу өзү туура эмес. Аны биз моюнга алабыз. Күнөө дейбиз ал өкүм бар болгондуктан. Анткени башка бирөөлөргө жол ачып берип атат, мисалы арам ишке. Бирок бул жактан мажбурлабай жатабы? Анда сен берки тарабына жашай бер. Ошого эле мисал, азыр адаттагы банктар бар. Алар кредитке акча берет. Ошо адаттагы банктардын жанында эле мисалы алардын шарият терезелери бар. Ал жакта баардык нерсе адал жолу менен кылынат. Ошондо дагы деле улуу сөз сүйлөп алып, мисалы же геополитиканы сүйлөп динге күйгөн адам болуп, бирок өзүң акчаларыңды адаттагы банкта сактаганың өзү туура эмес болуп жатат, мисалы. Эгер бул жакта вариант болуп турса. Альтернатива бар. Альтернатива болуп турса. Ошонун бар экенин билип туруп, ооба, билмемиш болгон күнөө өзүңдө деген сөз. ооба. Бизге Кудай Таала сонун мүмкүнчүлүктү берип койду. Баардык нерседе тандообуз бар. Кааласаң арам кыласың, кааласаң адалды кыласың. Болгону биз ошол арамга жолобой адалды гана кылыш бизге милдет болуп калат. Светтик өлкөдө. Дин саясаттан алыс, дин саясатка аралашпаш керек деген ушундай дагы түшүнүк бар го бизде. Ошону сиз кандайча түшүнөсүз? Бул туура эле түшүнүкпү? Конкреттүү бир молдо чөйрөсүн айтсак, мисалы дин жөнүндө сүйлөгөн адамдар жөнүндө айтсак, анда бул ооба туура эле. Алар саясат сүйлөш керек. Анткени саясаттын өзүнүн ички кухнясы бар. Бирок дин деп адамдын ишенимин, адамдын принциптерин айта турган болсок, анда динсиз адам жашай албайт. Саясатчы болсо дагы анын бир баалуулуктары бар. Ошол баалуулуктары диний баалуулуктар болот. Болуп калышы мүмкүн же. Анан ал киши саясатта болушу мүмкүн. Болгону диндин атынан саясат жүргүзбөш керек. Анткени качан дин саясатташтырыла баштаса, сөзсүз ал сектага айланат. Анткени муну сураганымдын себеби ислам дини деген бул белгилүү бир бурчка камалган, белгилүү бир өзүнчө бир жолу бар, бир ушундай бир молдосу, теспеси, сакалы дегендей эмес. Бул
дин деген жашоо образы деп атпайбызбы? Жашоо образ болгондон жашоодо саясат болот, башка болот, толтура нерселер болот, тагдырда эмнелер болсо. Анан кийин эле дин менен саясат өзүнчө алыс деген сөздү кээ бирки адамдардын түшүнүгү ар кандай. Ошол өңүттө мындай сурап атам да сиздерчи. Демек баары бир ошол дин саясаттан алыс болуш керек деген бул туура эле дейт экенсиз да. Дин саясаттан алыс болуш керек дегенде мен кайра айтам, ошондо саясатчы өзү диндар болуш мүмкүн. Болгону дин саясаттан алыс болуш керек дегенде кээ бирки мисалы тараптар диндин атынан саясат жүргүзбөй эле коюш керек. Ошондой негизде мисалы кийин шииттер, мисалы азыркы күндө көптөгөн башка туура эмес агымдар бар. Ошолор саясатташтырылып отуруп өзүнчө бир динге айланып кеткен. Биз айтабыз, бул Аллах Тааланын дини жалгыз гана дин. Биздин мойнубуздагы милдет ошону туура элге жеткирүү. Ал эми саясатчылар дагы, падышалардан элден чыгат. Алар өздөрүнүн саясатын кыла берет, бирок биздин максат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткирген динди элге жеткирип берүү. Эми башка тематикага өтөлү. Атеизм темасы. Атеисттер бар. Анан кайсыдыр бир динге ишенгендер бар, түбү келип мен Кудайга ишенем дегендер бар да. Анан ушул мындай мен ушул анча-мынча котормолорду которуп жүрөм, даяр аалымдардын. Менде билим жок да, илим жок да. Илими бар деген ушул интернеттеги өзүм көргөн бир ушул Лондондо, Англияда, же болбосо Европада, Америкада ушу диний билими бар деген YouTube'дагы ушул аалымдардын ушул айткандарын которуп жүрөм да. Анан дин бекем болуш үчүн ушул христианды да түшүнүш керек. Атеистти да түшүнүш керек. Агностиктин дагы жан дүйнөсүн түшүнүш керек деген маселеде сиз ушул атеист деп кимди түшүнөсүз? Алардын түшүнүгү кандай сиздин оюңузча атеист дегендерин? Атеист дегенден түзмө-түз мисал мен баардык нерсени угуп атканда түшүнүп атканда арабча котором да. Мисал мулхид дешим мүмкүн. Мулхид деген баардык нерсени жокко чыгарган. Ошону мулхидти биз атеист деп жатабыз азыр. Болгону ал баардык нерсени жокко чыгарат ооба, бирок могул өзүнү эле карап көрсө, өзү дагы Аллах Тааланын бир кереметтүү макулугу да. Көзүнүн көрүшү, жүрөгүнүн согушу, канын айланышы мисалы. Анан Кудай берген акыл бар. Ошол акыл эң негизги Кудайга алып баруучу нерсе. Анткени адам Кудайды акылы менен таныптыр дейт. Чычканга же торпокко сыйынып жатса ал акыл айтыш керек эле. Бул Кудай эмес деп. Бирок ошол акылды мындай бузган же акылга ушул таризде ойлонууга жол бербеген шайтан же каада салт же башка бирлердин таасири болушу мүмкүн. Ошон үчүн атеист негизи ким эле туура динге ишенбесе, анда ал төмөнкү себептерден болушу мүмкүн. Биринчиси, жашоодо таарынычы бар. Кудайга таарынгандыктан ишенгиси келбейт. Экинчиси, текеберлик. Мен акылдуумун, молдолордон караганда мен акылдуу болушум керек, булар ишенет көрбөгөн нерсесине. Мен эмнеге ишенишим керек деген. Үчүнчүсү, ошол кичинекейинен чоңойгон чөйрөсүнүн таасири болушу мүмкүн. Эгер наңыз акылын колдонуп туруп дебатка келип, же мисалы илим изилдеген болсо, баардык динди сүрүп чыккан ачык акыйкат экенин көрүнгөн бул жалгыз гана ислам дини болот. Кудайдын бар экендигин, ушул Кудай бар деген түшүнүүдө сөзсүз түрдө эмне маанилүү? Бул акыл эс менен түшүнүш керекпи? Мындай акыл менен, логика менен 4 жерде 4кө 4 кошсо 8 болот, 2ге 2-ни кошсо эми көрүнүп турат 4 болот дегендей логика менен түшүнүш керекпи? Же акылдан, логикадан тышкары дагы бир мындай бир өзүнчө сөзсүз эле үн чыгарып айтпай турган сезүү менен түшүнүш керекпи мында Кудайдын барлыгын? Биз ушул Кудай барлык дегенде, негизи бар дегенде, адамга кандай жол менен маалымат жетет ошону карашыбыз керек болот. Анык маалымат. Биринчи кезекте албетте биздин 5 туюу органдарыбыз. Бул илимге жеткирүүчү жол. Илим деп эмнени айтып жатам? Илим деп сен күмөндөнө албай турган, бирөө келип сени күмөндөндүрсө, шектендирсе, анын сөзүн кабыл кылбай турган сезимди айтып жатам.
Мисалы азыр күндүз эшикке чыксак күн бар, бирок келип азыр түндө ишенбейбиз. Анткени көзүбүз менен көрүп атабыз. Демек, илимге жеткире турган жол биринчи 5 тую органдар экен. Экинчиси акыл эс. Акыл эс болгондо акылдын өзүнүн функциялары бар, 3 өкүмү бар. Бир нерсе сөзсүз бар болуш керек дейт. Бир нерсе болушун такыр жол бербейт, мисалы жок болуш керек дейт. Мисалы 2-2-ни кошсо 5 болушу мүмкүн дебейт акыл эч качан. 3 буруштуу 4 буруштуктун бар болушу мүмкүн дебейт. Бул акылга салганда акылда да мүмкүн эмес нерсе. Ушул таризде адам акылы менен биринчи өзүн ойлонот. Каяктан келдим? Ата энесинен төрөлдү. Алар жасап алды, жок, алар дагы өзүнө окшогон макулук. Бүгүн бар, эртең өтөт бул дүйнөдөн. Барып эки жолго кетиши мүмкүн. Биринчиси мисалы башка бир жаныбардан ушундай айланып азыркы абалга келдик деши мүмкүн. Бирок ага дагы бир жооп болот, кандай пайда болдуң десе, эч нерсе жок эле, жарылуу болуп пайда болдук дейт мисалы. Чоң жарылуу. Чоң жарылуу. Большой взрыв. Ага чейин эмне болду десе, жооп жок. Бир гана акыл ошол башталышы жок Кудай бар дегенге ошол акыл гана жооп берет. Ошондой Кудайдын бар болушу зарыл, жок болушу мүмкүн эмес дейт. Ошон үчүн сиз айткан суроого ооба, биз акыл менен гана Кудайдын бар экендигин мисалы далилдеп бере алабыз. Эми 3 жолду айтып коеюн. Тую органдары акыл эс болду. Үчүнчүсү бул чын кабар. Чын кабар дагы сизге мындай төгүндөй албай турган маалыматты бериши мүмкүн. Мисалы Меккенин бар болуусу. Азыр Меккеге элдин баары барып келатат. Сиз барбасаңыз дагы элдин баары Мекке бар десе, ишенип туруп, жок деген бирөө келип Мекке жок, сени алдап жүрөт десе, ишенбейсиз. Буну биз чын кабар дейбиз. Ошо чын кабар бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бери келген ушундай жол менен баары биригип алып жалган айтыш мүмкүн эмес болгон маалыматты биз чын кабар дейбиз. Эми сиз айткан жанагы сезим ушул 3 илимге жеткирүүчү жолго кошулбайт. Сезим эч качан далил болбойт адамга. Адамдын ичинде илхамы, сезими, бир нерсени предчувствовать этип атам деш, булардын баары бул чындыкка жеткирбөөчү нерсе. Ошондо Кудайды мен сүйгөнүм үчүн ишенем деш туура эмес. Кудайды сен Кудай жараткан макулукаттарын көрүп жаткандыгың үчүн, өзүң бар болгондугуң үчүн, анан сенин акылың башка бир нерсе бар же Кудай эмес, сен өзүң жаралдың дегенге акылың кабыл ала албай аткандыгы үчүн сен ишенип жатасың. Ошентип айтабыз. Айтор сезим эч качан илимге жеткирүүчү нерсе эмес, жол эмес. Диний маселеде, мисалы үчүн ислам маселесинде дейин, фанатизм, радикалдуу ислам, ушундай нерселер дагы бар экендигин моюнга аласызбы? Бул нерселер барбы? Же бул жөн эле бир башка бир карастан атай бирлөрдүн чаптаган нерсеси? Моюнга алсалыбы? Радикалдуу ислам, ашача фанатчылык. Ооба. Умеренный ислам, радикалдуу ислам деп экиге бөлүп карап жатышат алар. Булар исламды жалпылай алып караганда ушундай көрүнүшү мүмкүн. Бирок ислам жалгыз бирөө гана. Радикалдуу эмес деген ислам жок. Ислам туура пайгамбар жеткирген дин гана. Ал эми сиз айтып жаткан жана радикалдуу деген бул ашача голуу деп коет арабчасы. Бул туура эмес бурмаланган дин болуп жатат. Ошондуктан ал исламдын мындай кооздугун, көркөмдүгүн көрсөтө албай атат. Буну кандай дейбиз? Мисалы, качан биз радикалдаштып жатты же голуу болду, аша чапкандык болду дейбиз. Качан Кудай берген өкүмдөрдү өзгөрткөндө. Мисалы, Кудай Таала бир нерсени уруксат берди, мубах кылды. Ошону сен арам дешиң Кудайдын өкүмүн өзгөртүшүң болуп жатат. Же бир нерсени сүннөт кылды. Мисалы, Ханафи мазхабында сакал коюу сунна муаккада бекем сүннөт. Ал эми бирөө буну жок парз койсо болбош десе, болбойт. Ханафи мазхабында ушундай десе, анда ал туура эмес айткан болот. Ооба, башка Хамбали мазхабында мисалы сакал коюш бул парз. Бирок Ханафи мазхабында бекем сүннөт. Ошол сыяктуу эле мисалы паранжа менен бетин жабыш, жүзүн жабыш. Жүздү жабып, жүз өзү авратка, уяттуу жерге кирбейт. Исламда 4 мазхабта деген ошондой. Жаап жүрсө ооба жакшыраак дегендер бар.
бирок бул нерсени жакшырактын ордуна милдет, парз, эгер сен жүзүңдү жаппасаң толук парзды аткарбай жатасың деген ушул радикалдуу болуп атат. Гулу, аша чапкандык болуп атат. Анык Ханафи мазхабына мисалы. Ошол сыяктуу жанагы сиз айткандай кайра эле ушул радикалдуу эмес булардын баарын таштап туруп биз чыныгы ислам динин кандай ошого карашыбыз керек. Ал жанагы биздин ата бабабыз карманып келген салттуу ислам, Матруди акыйдасы, Ханафи мазхабына өкүмү кандай болгон. Ошол аркылуу билебиз. Мисалы бийликке жетиш үчүн сен ойлоп атасың да, бийликке жетсем, баарын ислам менен башкарсам, ислам өркүндөп өнүгүп кетет. Же элдин баарына тарайт. Ошондо мен Кудай берген милдетти аткарган болом деген дагы биздин бир туугандар бар мисалы. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Курейштин байлары келип, башчылары келип, кел сага байлык берели, сага бийлик берели, сага сени ээрчип, сага башчылык берели. Ушул ишин токтото тур деп келишкен да. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жок, бул иштен мен баш тарта албайм. Эгер бүгүнкү күнү жанагы саясий ойлонуп жаткан, исламга күйүмүш болуп жаткан адамдардын ой жүгүртүүсү менен ойлоно турган болсок, пайгамбарыбыз макул деп байлыкты, бийликти алып алып туруп, башчылыкты алып алып туруп, кийин баарын чекеден мусулман кылып коем деген ой келмек да. Ошондо бир нерсени эстешибиз керек. Максат өзү ибадат. Сен эмнеге бар нерсени кыласың, мисалы, эмнеге зекет бергиң келет, ибадат кылгың келет, Кудайга жакындагың келет. Бирок ошол максатка жеткирген жол дагы ибадат. Ибадат болуш керек. Эгер максатка жеткирген, ибадатка жеткирген жолуң арам болуп турса, анан ошого жетип алып сен ибадат кылам деген бул туура эмес. Кудай мүмкүнчүлүк берет башынан баштап, мисалычы. Анан кээбиркилер жок, биз мындай төңкөрүш кылсак, анан жакшы жашайбыз. Же мисалы кээбиркилер болгон атайын ушу кандуу жол менен дагы башкарууга жетип, анан дин жайылтабыз деген дагы ойлор болгон, мисалы. Ушундай тарыхта да адамдар болгон. Бирок алардын түшүнүгү боюнча ошол улуу иш кылып жатат. Бирок диний көз караш менен караганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге эмнени үйрөттү? Пайгамбарыбыз сенин максатың ибадат болсо, ошо максатка жеткирген жолуң дагы туура болуш керек. Ибадат болуш керек. Бирөөнүн канын төкпөшүң керек, бирөөнүн акысына кирбешиң керек, бирөөгө жалган айтпашың керек. Убада бердиңби, ага кыянатчылык кылбашың керек. Бул жөнүндө дагы мисалы Курейштер менен убада кылып, алар жанагы убаданын негизинде мусулмандар кийин убакыты бүткөндөн кийин кайра исламды таратып атпайбы, мисалы. Убада берип коюп, анан эртеси күнү кыянатчылык кылган жок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн жана сиз айткан нерсе бул өтө оор маселе болуп жатат азыр. Болгону радикалдуу дегенде биз чоң нерсени ойлоп, мисалы азыр тиги жакка барып коркутуп жиберсем, же башка жакка мисалы жардырып жиберсем, мени укса, жок, андай туура эмес. Ибадат кандай максат ибадат болсо, ага жеткирген жол дагы ибадат болуш керек, туура болуш керек. Исламдын кулачы барган сайын дүйнө жүзүнө тарап атат, исламга өткөндөр көп болуп атат деген дагы ушундай пикир бар. Исламды жеткирүүдө аалымдар, адистер ар кандай формада жеткиришет. Бирөөлөр биздин Кыргызстанды эле алалы. Бирөөлөр аябай ыйлап, муңканып, кишини ыйлатып жеткирет. Бирөөлөрү бар, коркутуп жеткирет. Мындай, мындай кылбасаң мындай болбойт деп ушундай форматта жеткирет. Балким экөө тең керектир. Бирөөлөргө ыйлап таасир алат, бирөөлөр керсейип жүргөн немелер коркуп таасир алат, балким анын жөнү бардыр. Дагы бирөөлөр дагы башкача стилде жеткирет дегендейчи. Бирок ошого карабастан мындай исламдан көңүл калуулар, койчу ушу исламды мен ушундай аракет кылсам да болбой, бирөө мынтет, бирөө мынтет, андан көрө мен жолугумду чечип эле тынч эле дини жок эле жашайынчы дейт. Бирөөлөр болсо ушу сакалды деле койдум, анттим мынттим, могу нерсенин айына мен акыры ушу исламдан көңүлүм калды деген ушундай сыяктуу көңүл калуунун түрлөрү бар. Исламдан жүз үйрүп, исламдан көңүл калуулардын себеби, негизги себеби эмнеде деп ойлойсуз? Биринчиден жеткирүү маселеси болсо, ошол эмнени жеткирип жатат, кимге чакырып жатат, ошол туура болсо, каалаган жол менен дин мээнетин кыла берсин.
жеткиргени өзүнүн жамааты же өзүнүн бир устазы же өзүнүн бир уруусу эмес. Аллах Тааланын диниби каалаган услупту колдоно берсин. Шарият бул нерсеге жол берет жана Куранда дагы түрдүү ошол сиз айткандай чакыруу менен чакырат Алла Таала. Эмне себептен адамдар динден мисалы качышы мүмкүн, же жактырбашы мүмкүн. Бунун бир эле себеби бар. Бул ошол динди туура динди жеткирбей жаткандыгы үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мээрим пайгамбар. Алла Таала пайгамбарыбызды ааламдарга мээрим кылып жөнөткөн. Ошол пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгү, пайгамбарыбыздын ырайымдуулугу, башкаларга болгон мамиле аркылуу дин таралган. Биз азыр айткандай сиз мисал кылдыңыз, мисалы бирөө кой ушундай бөлүнө берет экенсиңер, андан көрө жолугумду чечип эле жашынакай эле эч кимге аралашпай жашайын деген маселе бул ошол көп түрдүү эмнеге болуп жатат. Ошол көп түрдүү нерселердин арасында акыйкат кайсынысы ошону бирөө ачыктап көрсөтө албаган себебинен болушу мүмкүн. Ынандыра албаган. Ынандырып ынандыруу дегенде адамдын илимине жараша, акылына жараша жалган деле ынандырып кое бериши мүмкүн. Болгону чыныгы жанагы нукура эч нерсе аралашпаган, башка бурмаланбаган таза нерсени мисалы эгер таба алган болсо, анда башкаларды кадимкидей айырмалап билет. Анан ошол таза дин эч кандай адамды эч качан мындай эмесинен табиятына каршы келбейт, анан өзүнөн түртпөйт. Ошон үчүн негизи ислам дини же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн ишеним, акыйда бул адамдын табиятына туура келет. Анткени кээде адам дини жок деле, динден кабары жок деле бир нерсенин жаман экенин аңдашы мүмкүн, бир нерсенин жакшы экенин аңдашы мүмкүн. Анан ошол нерселерди туура эмес мажбурлап же бурмалап же башка өңүттө көрсөтүп атса, бул качан болушу мүмкүн? Сиз жанагыда айткандай эле гулуу маселесинде, мисалы радикалдуу маселесинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган нерселерди биз сүннөт дейбиз. Бирок сүннөт эки түрдүү болот. Хидаят сүннөтү, муаккада, бул бекем сүннөт. Биз аны карманышыбыз керек. Кармануу дин деп эсептелет. Анан кошумча сүннөт деген болот. Кошумча сүннөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адам катары кылган нерселери. Кандай жеген, кандай турган, кандай отурган, кандай баскан, эмнелерди жакшы көргөн, мисалы кандай уктаган, кандай кийим кийген. Бул пайгамбарыбыздын адам катары кылган сүннөттөрү. Эми бүгүнкү күнү ошол нерсени кылсам мен таквараак болом. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көйнөк кийип жүргөн. Ошону кийсем сүннөт кийген болом деш өзү туура эмес болуп калат. Анткени сүннөт деген өзү пайгамбарыбыз дин катары тутунгула деген сунуштаган нерсе болот. Чачын мындай койгон, мисалы, же мындай кийген, же ушул туура, мындай түстөгү болгон деш, булардын баары кошумча сүннөткө кирет. Кошумча сүннөттүн мааниси ал жанагы дин катары аны карманып парзан өйдө коюп алуу туура эмес. Ошол нерселерден балким биздин элге жакпагандай көрүнүшү мүмкүн. Мисалы имам Иржандийдин сөзү бар. 3 нерсе динде жок, бирок ошол динди сактайт дейт да. Биринчиси тил. Ислам дини кыргыз элинде сакталып келгендигинин бирден бир себеби биз өз тилибиз менен бири-бирибизге даават кылып атабыз. Анан ушул кыргыз тилин сактап калыш керек болот. Анткени Кудай берген бул өзгөчөлүк. Ошол кыргыз тили мыкты билгенден кийин гана сен туура нерсени жеткире аласың. Тилди билбей туруп анан жеткире албайсың да. Бөлөк тилде, арабчада мисалы. Экинчиси бул каада салт динге туура келсе. Мисалы устукан тартуу. Динде бул жок, устукан тартпай эле кой, мен таарынбайм деп койсо, мисалы, туура эмес. Ошол кыргыз устукан тартуу менен өзүнүн сыйын көрсөтөт. Куданын ордун көрсөтөт, мисалы, коноктун ордун көрсөтөт, мына мынчалык статустарын деген. Статустарын ооба. Анан ошол нерсени кылбай койсо, элде бул туура эмес, жанагындай урматсыздык болуп калса, жок, ал нерсени сакташ керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ар бир адамды өз ордуна койгула деген. Сыйлууну сыйлагыла деген. Үчүнчүсү бул кийим. Ауратың жабык болдубу, жолугуң барбы, мисалы ауратың жабыкпы, ошол дини жашоо болуп атат да. Сөзсүз кайсы бир элдин кийиминде эмес. Эл менен чогуу бол, эл менен элден айырмаланма дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жана сиз айтып жаткан
адамды иренжиткен же динден качырган нерсе эч качан акыйдада болбойт. Акыйда деген исламдын принциптеринде, ишенимде эч качан болбойт. Болгону жанагындай сырткы көрүнүштөрдө же кээ бирки күнөөкөр же туура эмес кылган мусулмандардын кылык жоруктарынан улам адам мисалы ирениши мүмкүн. Эми баалуулуктар деген ушул түшүнүк боюнча сурайын деп атам, пикириңизди билейин деп атам. Баалуулуктар эми ценности деп. Бүгүнкү күндө ушул кыргыз коомчулугу кандай баалуулуктар сактап келатат? Баалуулуктар эми ар кандай да, бирок негизгиси кандай баалуулуктар бар үчүн кыргыз коому сакталып жашап келатат сиздин оюңузча? Буга чейин бүт эле тарыхтарда кыргыз коому ушундай болуп сакталып калгандыгынын бирден бир себеби албетте бул ислам дини болгон. Эгер бул нерседен эл баш тарта турган болсо, анда башка элдерге сиңирип жок болуп кетмек. Ошондуктан биздин каада салтыбыз, үрп адатыбыз баары динге шайкеш келгендиктен жана дин буга чейин өзгөртүп, тууралап, анан жашоо таризин азыркы күндө мисалы жашап жаткандыгынын эң негизги белгиси ошол кайсы нерсе, кайсы баалуулук сактап калды десеңиз, дин. Анткени ислам дининде биздин бүт баалуулугубуз. Ислам дининде биз ата энебизге уф дебейбиз. Биз ата энени тике карап мисалы жаман көз менен карабайбыз. Ислам дининде биз кичүүлөрдү, алсыздарды мисалы коргойбуз. Же улууларды сыйлайбыз. Бирөөнүн акысын жебейбиз. Же конок келсе мисалы конокту бар окатың менен тосуп аласың. Минип жүргөн атың болсо дагы ошону союп тосуп аласың мисалы. Ушундай бир окуя болгон, бир таанышыбыз айтат, чоң атасы жөнөкөй эле жупун адам болгон экен. Анан бир конок келип калыптыр. Союрга эч нерсеси жок, ошо минген атын союп берген экен да. Анан карасаңыз мисалы, ал кишинин эми ырыскысы үзүлүп калган жок да, кийин эми жашап кетти. Маселе эмне болду? Ошол баланын чоң атасы бир атты эч нерсе жок кезде союп койгондугу үчүн андан кийинки урпактары кой берешен болушубуз керек. Биздин атабыз ушунчалык берешен болгон, биз азыр колубузда бар туруп берешен болбой койсок, туура эмес болот деген түшүнүк болот. Жанагы киши конокту сыйлап жатканда атын сойгондо мисалы, ал коноктон дагы мурун өзүнүн урпактарына ушундай сабак калтырып жатат да. Ошол нерсе кыргыздарда болгон. Конок тосуу, конокту сыйлоо. Ушул сыяктуу кыргыздын баалуулуктарынын баары ошол диндин негизинде деп түшүнөмүн мен. Ислам деген бул туура жол. Демек, туура жол концепциясы, туура жашоо концепциясы. Ошол туура жашоо концепциясы кыргыздар исламды кабыл ала электи эле. Ислам кыргыздарга келгенге чейин эле кыргыздарда туура жашоо концепциясы болгонбу? Мен эми тарыхты анчалык терең изилдеп көргөн эмесмин. Бирок бир нерсени айта алам. Кээ бирки китептерде келген каада салт же жөн эле түрк элдеринин жашоосун карай турган болсок, анда дин жоктугунан алдуу күчтүү алсыздын мисалы алсызды кордогон, алсыздын байлык мал мүлкүн алган. Ушулардын баары дин жоктугунан болгон деп түшүнөм. Баалуулук деп калдык. Баалуулуктардын бири бул үй бүлө институту. Кыргызстанда ушу үй бүлө институтунун алсызданып жатышы айрым бир ушул тармакты билген адистердин баамында чындап эле алар айтышат, үй бүлө институту алсырап атат депчи. Ушул нерсеге, ушул тенденциянын ушундай болуп жатышына эмне себеп деп ойлойсуз? Бул жердеги себеп биринчиден сиз айткан жанагындай баалуулуктардын жоголушу. Бул эң негизги себеп. Анткени эмне болсо дагы бул менин үй бүлөм. Менин аялым жана балдарым. Кудайдын алдындагы жоопкерчилигим. Ушул нерсени сактап калышым керек деп баардык нерсеге туруштук берип сабыр кылган ыйыктык үй бүлө баалуулугу жоголуп бараткандай. Экинчиден бул албетте үй бүлөдө эки тарап болот. Биринчиси башкаруучу, бул күйөө болот. Экинчиси ээрчүүчү, бул аял болот. Итаат этүүчү, моюн сунуучу. Ошондо башкаруучу башкарганды эгер билбесе,
акыл менен же хикмат менен, данышмандык менен, же болбосо экинчиси башкарылган тарап, мисалы моюн сунууну билбесе, аялы итаат этүүнү билбесе, мында сөз бул жерде карама каршылык болот. Ошондуктан ар ким өзүнүн ордун билиш керек. Кудай койгон, мисалы көрсөткөн ордун билиш керек. Күйөөнүн милдети үй бүлөнү багуу, аларга кам көрүү, аларды тарбиялоо. Аялдын милдети баш ийүү, итаат кылуу. Баш ийүү дегенде парыздарда итак эле баш ийиш керек. Анткени Кудай парыз кылган намазды күйөө айтып жатса, албетте окуш керек. Жол салын деп жатса, Кудай жол салын дегендик үчүн аны кылыш керек. Важиптер да ошондой. Ал эми Кудай арам кылган, макрух кылган нерсени албетте өзү эле кылбаш керек. Баш ийүү ортодо мубах нерселерде турат. Мубах деген шариатта кылсаң күнөө жазылбайт, сооп дагы таппайсың. Кылсаң дагы болот, кылбасаң дагы болот. Ушул маселелерде күйөө мисалы сен бүгүн башка бир жака барбай эле кой десе, анда барыш барбаш мубах. Бирок барба дегенде демек алга уже барыш негизи туура эмес болуп калды. Ошондой таризде Аллах аркылуу эгер эки жубай байланып, ушунун сөзүн угууга мага парз кылды деп, ал эми күйөөсү болсо ушул аялды багууга мага Алла Таала мени милдет кылды десе, ошондой тариз менен жашаса, анда үй бүлө бекем болот. Ушул үй бүлөлүк өкүмдөрдү билбей жаткандыгынан ажырашуулар көп болот деп түшүнөм. Биз эми Кыргызстанда 80% мусулмандар жашайт деген ушундай статистикасы бар өлкөбүз, бирок ошол эле учурда светтик мамлекетпиз. Ошол Кыргызстан деген өлкөдө жашырын сойкуканалар бар, зынакорлук бар, дүкөндөрдө арак шарап сатылат, тамек сатылат, андан сырткары жанагындай порнография деген сыяктуу нерселерди көрүшөт. Мындайча айтканда, динге, шариятка каршы нерселер бизде бар. Анткени светтик өлкөдө ушундай нерселер бар экен эми. Анан ушуга каршы мындай дин аалымдарыбыз, дин адистерибиз бул жаман, бул жакшы деп колдон келген насааттарын мечиттерде, дааваттарда айтып келатат. Бирок бул нерсени андан дагы эффективдүү түрдө жанагындай балекеттерди жок кылуунун башка чаралары кандай деп ойлойсуз? Ар кимге Алла Таала өзүнчө буйрук берген, милдеттендирген. Мисалы ар бир мусулман милдеттүү болгон нерселер бар. Анан кээ бирде ошол мусулмандардын атынан башка бирөөгө, мисалы Алла Таала коюп койгон мисалы абалда болсо, башка бирөөлөр таасиринде болсо астында, анда Кудай астында милдети бар. Ошол эле мисалы Кудай Таала бийлик берип койсо, ошол бийликти бергенден кийин ушул нерселерге жол бербөөнү Алла Таала талап кылат. Ал үчүн сиз менен биз сура албайбыз. Ошол колунда мыйзамдык мүмкүнчүлүгү, рычагдары бар адам, Кудай Таала мүмкүнчүлүк берсе, ошол суралат эртең. Ошол билип туруп кылбай койсо, ошон үчүн жооп берет. Ошон үчүн биздин колубуздан келген нерсе ыйман тилеп, күч кубат тилеп, хидаят, туура жол тилейбиз, жана өзүбүз ошол нерсеге барбайбыз. Бизде анан дагы бир кыргыздын салты, наркы менен шарият кагыша кеткен учурлар бар да. Балким туура эмес түшүнүктөрдөн улам, бирок ошондой кагылышуулар болуп турат. Теңирчилер, анан кийин араб кулдар деген. Бул маселенин негизги түйүнү, негизги мындай өзөгүндөгү бир маселеси эмнеде сиздин оюңузча? Эмне үчүн ушундай болуп атат? Бул жерде ишенимдердин бири-бирине карама каршы келгендиги болуп атат албетте. Анткени мисалы теңирчилер Кудайга ишенбесе, же өздөрүн башкалардан өзгөчө көрүп, мисалы асмандын балдарыбыз деп, же бирөөсү чыгып эртең Кудаймын деп алса, нурдан жаралганбыз, же нурдан жаралганыбызды алса, шаят ал нерсени койчу дейт да. Ошондуктан бул пикир келишпестиктер дайыма болот. Анан бул нерсени жок кылып жибериш да мүмкүн эмес. Аллах Таала
акыйкатты ошол жалгандар аркылуу көрсөтөт. Ошо жалганды көргөндөн кийин акыйкат экени билинет. Ошон үчүн адамдан болгон Кудайдын талабы ошол эки тарапты көргөндө ой жүгүртүп, жанагы айткандай чөйрөсүнүн таасиринен эмес, нагыз акыл менен ой жүгүртсө, чындап эле бул Кудай эмеспи деп мисалы, же чындап эле нурбу нур эмеспи, же ислам туурабы деп ой жүгүртсө гана туура жол табат. Кайсы кыргыздын салттарын динге карама каршы келет, өтө бул туура эмес, мындай кылганыбыз туура эмес деп айтат элеңиз? Өзгөчө Динге туура келет эмес, динде тыюу салынган деп айтсак болот. Анткени мен жанагыда айткандай дин деп ишеним жөнүндө айтып атпайбызбы? Кыргыздарда ишеним баары мусулман, Кудайга шүгүр. Болгону мисалы кээ бирки када салттар, сөөк узатканда кылган ысырапчылык ошо динде күнөө болуп эсептелет. Өзгөчө ашыкча ысырапчылык. Мисалы чоң бодо малдарды союп отуруп, өзү карызга, кредитке батып калган учурлар болуп жатат. Булардын баары албетте динде уруксат эмес. Демек, ошол сөөк коюуда, той топурдагы ысырапчылык маселеси бул такыр шариатта деле атүгүл бул светтик коомдо деле эми туура эмес го дейм, ысырапкерчилик. Эми идеология маселеси, бизде кандай идеология керек, коомду өнүктүрүү үчүн бир идеология керек деген маселе маал болуп келет. Мага келген коноктордо дагы ушул идеология темасы сүйлөнөт дагы, бизге моундай идеология керек деп айтып келишет да өзүнүн пикирлерин. Идеологиясыз коом жашашы мүмкүнбү? Идеологиясыз коом жашашы мүмкүн эмес. Ошол коомду коом кылып түзгөн жана келечекке багыт берген анын идеологиясы. Бирок идеология кандай болуш керек? Идеология бүт баардык реалдуулукка жооп бере ала турган. Анын өзүнчө бир мисалы жомокко тарта турган эмес. Реалдуу жашашка мүмкүн болгон, анан баардык маселелерди чече алган бир идеология керек. Ал идеология ушул ислам дининен башка идеологиялар жарабайт деп ойлойм. Демек, ошондо бир сөз менен айтканда, ислам деген бул идеология экен. Ислам деген бул руханий, адеп, ахлактык бир системабы, же бул идеологиябы? Ислам 3 негизги илимдерден турат. Биринчиси акыйда илими. Бул акыйда илими дегене мусулмандын кимдигин көрсөткөн мусулмандын идеологиясы. Бул акыйда болду. Экинчиси бул фикх илимдери. Фикх бул укуктук мектептер. Жанагы арам адал деген. Үчүнчүсү бул адеп ахлак илими. Бул тасаввуф, сопучулук деп коебуз. Ошондо сопучулуктун өзү эле болуп, бирок ишеним же фикх болбосо, же фикхтин өзү эле болуп, же идеология же сопучулук болбосо, булардын баары кемтик болот. Качан ушул үчөө бириккенде гана ислам толук мисалы өзүнү көрсөтөт. Ошондуктан биз исламды адеп ахлакка эле, мисалы үчүнчү илим сопучулукка эле чектеп коюу дагы туура эмес. Ушул ислам идеологиясы жанагы коомго зарыл болгон, коомду алдыга сүрөй турган, агарта турган параметрлердин баары ушул исламда деп атасыз. Ошол исламды туура жеткирүүдө диний лидерлердин өзүнүн жоопкерчилиги бар да, Ошол жоопкерчиликти Кыргызстандагы дин аалымдары, диний адистер кандай аткарып жатат деп ойлойсуз? Баары өзүнүн колунан келген эмгегин кылып жатат. Баары өзүнүн билген, үйрөнгөн нерсесин жеткиргенге аракет кылып жатат, Кудайга шүгүр. Болгону адам эгер диндин атынан сүйлөсө чоң жоопкерчиликти өзүнө алып алат. Анткени анын сөзү уже өзүнүн сөзү эмес, Алла Тааланын жана анын элчисинин сөзү болуп калат. Ошондуктан мисалы 3 адам фатва берсе, анын экөөсү тозокто дейт го. Ошол сыяктуу өтө этият болуш керек. Тилекке каршы ооба чоң дамлаларыбыз бар, аалымдарыбыз бар, алар деле сүйлөп жатат. Бирок такыр иштерди окубаган же туруп эле бир нерсе кылып анан элге таанылып кеткен блогер болуп. Ошолор исламдын атынан бир нерсени арам, адал деш, бул өтө чоң, ошол адамдын өзү үчүн кооптуу нерсе болуп жатат. Мусулман үммөттү деп коебуз го, үммөт депчи.
Кыргызстандагы мусулман үммөтү жана башка диндегилер да бар. Христиандар бар, христиандардын православдар бар, католиктери бар, буддачылар бар, башка дин өкүлдөрү бар да. Алардын диний концепциясында исламга караманча каршы келген өзүнчө бир түшүнүктөр бар. Ошондо алар менен эри шаркак, мамур жумур болуп жашоо жагын кантишибиз керек. Мыйзамда болсо айтылат, светтик мыйзамда толеранттуулук депчи ушундай принциптер. Алар менен дагы эри шаркак болуп, аларды сен капырсың, сен тозокко түшөсүң дебей мындай бир эри шаркак жашообуз керек да, Негизи мусулмандар көп болгон, көпчүлүк эл мусулман болсо, ал ислам өлкөсү болуп аталат. Бирок бул жерде бир маселе бар. Мисалы, сөзсүз 100% мусулман болуп, башкалар болбосун деген нерсе жок шариатта. Шариатта ошол мусулмандардын көзөмөлүндө болгон, мусулмандардын койнуна кирген ахлу зимма деп коет. Ахлу зимма дегенде ошол капырлардын жоопкерчилигин өз мойнума алдым деген сөз. Ошондуктан ислам эч качан башка диндин өкүлдөрүнө мисалы зулумдук кылып, аларды күч менен исламга киргизип же аларды мындай болгула, тиндей болгула деп кемсинтип жашаткан эмес. Ошондуктан тарыхты карасаңыз, мисалы ислам кайсы жакта өнүксө, шарият кайсы жакта иштелген болсо, ошол жакта башка дин өкүлдөрү, жөөттөр, христиандар дайыма болгон. Учурунда Андалусия исламдын борбору болуп турса, ошол жакта жөөттөр болгон. Кийин мисалы Константиния, азыркы Истанбул исламдын борбору болсо, ал жакта дагы болгон. Жада калса Самаркандта бар, мисалычы. Ошон үчүн башка дин өкүлдөрүнү мисалы башка дин өкүлдөрү болгондугу үчүн гана зулумдук кылыш шариатта жол берилбейт. Шариат ушунчалык адилеттүү, ошондуктан адилеттүү болгондугунан биз азыр мисалы 80-90% деп атпайбызбы? Жок. Эгер чыныгы дин менен жашаса 2-3% деле жетиштүү болот. Ошол өлкөнү мисалы исламий жашатканга. Мисалы Мисирде 5-кылымга чейин 5%ке ашкан, 5%ке жеткен эмес. Бабур барган Индиядагы мисалы канча бир 100 жыл, 800 жылга жакын башкарды го, ошонун ичинде алардын саны дайыма азчылыкта болгон. Бирок баары баш ийип келишкен. Эмнеге? Анткени адилеттүүлүк болгондуктан. Башкаларды мисалы мажбурлабагандыктан. Биз дагы ошол нукура динди карманып, шариат өкүмдөрүн туура аткарганды үйрөнүп алсак, эч качан башка дин өкүлдөрү менен конфликтке барбайбыз. Мен өзүмдүн деңгээлимде өзүмдү мусулманмын деп эсептеймин. Кайсыдыр бир ушул шариаттык бир өкүмдөрдү, мусулманга болгон талаптарын жакшы аткарышы мүмкүн, кайсы бирин ортороок аткарышы мүмкүн. Бирок өзүмдүн деңгээлимде мусулманмын деп эсептейм. Анан кээ бирки адамдар менен талаша келгенде ислам тематикасында алар мага мындай бир сын айтышат да. Мына ислам, мусулмандар дейсиңер. Мына бүгүнкү күндө биз колдонуп аткан жетишкендиктер, технологиялар, илимде, технологияда мусулмандар эмнени кыйратып койду? Ошол мусулманчылыкта, исламда ошол концепция аны мунуңар туура болсо, ал коомду агартып, өнүктүрүп, жаңы бирдеме бериши керек эле го адамзатка деп исламга мындай сын айтылат да. Анан кийин ага карата жооп деле бар эми. Илимдин башатында ошол ислам турган, ислам цивилизациясы турган, ислам цивилизациясы илимге көп нерселерди берген деп. Бирок бүгүнкү күндө ислам андай нерселерди бербей калды го. Баарын эле Батыш, Европа, же болсо мына Кытай чыгарып атат, ошону мусулмандар өздөрү колдонуп атат го, өздөрү эмнеге бербей калды депчи. Ушундай сындарга сиздин көз карашыңыз кандай? Бул сын азыркы болуп жаткан фактын айткандыгы үчүн туура. Болгону мусулмандар эмне үчүн жаралган, алардын жашоодо вазипасы эмне экенин унутуп койгондой.
Анткени ааламды жана ар бир адамды Алла Таала эки максатта жараткан. Биринчиси өзүн таанытыш үчүн. Алла Таала өзүн таанытат. Экинчиси жашоону көрктөндүрүү үчүн. Кудайды таанып эле койсоң болду, жашооң бүтүп калбайт да, жашашың керек бул ааламда. Ошондуктан жашоону көрктөндүрүү вазипасы бул унутуп калгандай да. Анткени бизде биринчи мисалы бирөө бир аят толук туура тажвиди менен арабча окуганды билбейт дагы тээ чоң нерселерди сүйлөйт. Геосаясатты мисалычы, же башка мусулмандардын кемчилигин, ар бир адам өзүнүн колунан келген нерсесин кылса, Кудайды таануу менен, ошондо бизде мисалы айтиштиктер көбөймөк, жакшы медиктер көбөймөк, же ишкерлер көбөймөк. Болгону исламга күйгөндөр жанагы эле алдоо маселеси менен калып калса, жана жакшы айттыңыз, ислам цивилизациясы депчи мисалы. Мисалы ислам цивилизациясы же цивилизациялар тарыхы деген баягы Густав Лабон жазган китеп бар го. Ошол китеп Европага исламды таанытып көрсөткөн. Анан каяктагы бир мисалы мусулман эмес адам мусулмандарды мактап, баардык илимдердин башаты араб тилинен чыккан. Мурунку грек, римдиктер арабчага которулуп тилдери, андан кийин латынчага которуп, анан дүйнөгө Европага таралган деген нерсени айтса сүйүнгөн учурунда элдерчи мусулмандар. Бирок ошону менен бирге ал киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бир гений болгон, лидер болгон. Мисалы, же ушундай күчтүү эл башчы болгон дейт, бирок пайгамбар деп айтпайт да. Ошондой сыяктуу нерселер менен биз алданып калдык. Мисалы, бизди азыр ойлондурган нерсе канча Кудай сактасын эми жаман болуп атат, канча жаш бала кырылды Газада. Же кайсы бир мусулман жанагы мушкер, бир мусулман эмес мушкерди жеңип алды. Анын оюну 2 мушташы 2 айдан кийин болсо, 2 айга чейин кандай кылып ал жакта жанагындай эме күрөшүп анан жеңет. Ошону талкуулап жүрүшөт мисалычы. Булардын баары алдоо болуп атат. Ошол Густав Лабон кандай ислам чөйрөсүн 19-кылымда алдап туруп, аларды мактап туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акысына кирген сыяктуу эле бизде азыр 1-2 нерсе менен алек кылып коюп атат. Бирок күнүмдүк жашоону биз ислам көз карашы менен карабай калдык. Сага берген тапшырма бар, бизде мындай дейт мисалы, эгер бирөөдөн акы алса, ишин кыл берем деп. Анда ошол иши бүтмөйүнчө ал адамдын карызы болот. Жана калса кээ бир өкүмдөргө таасир этет. Мисалы, орозо кармай турган болсо, нафил орозо кармай албайт. Анткени нафил орозону айтып атабыз, бирөөнүн акысын алып туруп, анан ишин аткарып берем десе, ишин аткарыш керек болуп калат, нафил орозону токтотуп туруш керек болот. Ошол сыяктуу маселелерде биз адамдын акысына кирүү, же мисалы Кудай сени кандай бир абалга таштап койсо, ошого ыраазы болуп кылып аткан ишиңдин майын чыгара билесиңби, ошондо сен көтөрүлөсүң. Мисалы, эгер Истамбулда көрсөңүздөр, Истамбулда жанагы бут тазалаган сүрткөн кишилердин атайын сандыкчасы бар. Аябай кооз жасалган. Анын иши ошо бут сүртүп отурат. Бирок мындай карасаңыз, ошол киши негизи ошол анын өзүнө койсо, нафсине койсо, чоң бир бай болуп, же ошол ишти таштап башка бир жакшы ишке кетип калыш керек болчу да. Бирок билет, Кудай берген мүмкүнчүлүгү ошол колундагы иши экен. Андан башкасына азыр кудурети жетпейт экен. Бирок ошол ишин мыкты аткарыш үчүн жашынакай сандыгын коюп алып, кооз кылып андан эптеп-септеп пластмасса эмес, темирден жасап туруп, анан бут сүртүп отурат мисалы. Ушул сыяктуу себептерин жасап атат. Себептерин жасап атат, Кудай берген абалга ыраазы болгон таризде. Ошол сыяктуу Алла Таала мисалы бирөөнү врач кылып койдубу? Намазыңды окуй бер, бирок медицинаны мыкты бил. Өзүңдүн кесибиңди, хирург болсоң мыкты бил. Бирөөгө мисалы бош убакыт берип койду. Жөн эле жүрөт. Мисалда, жок, бош убакытты пайдалуу колдон. Ошол пайда сага дагы тийсин, анан башкаларга дагы пайда бер деген ниетте адам жашаса. Жада калса, байыштын 2 уруксат болгон жолу бар. Өзү муктаж болбойун, муктаж болгондорго пайдам тийсин деген ниетте каалаганча байый бер.
Бирок биз азыр жанагы ислам дегенде сөз эле болуп калды, анан ишке келгенде өзүбүздүн колубуздагы турган нерсени аткарбай атабыз да, тилекке каршы. Өзүбүздөгү самокритика деп коет, өзүбүздү ушундай сын көз караш менен караганыбыз жакшы. Ошон үчүн биз жана алдыга жылбай кайсы бир коомдордон артта калып атканыбыздын себептеринин бири кеп өзүбүздө деген. Ошондо тиги коомдор жанагындай заманбап технологияны чыгарып аткандар, алар кандай ошол биз эске албай аткан нерселерди алар аткарып атабы ошондо? Ооба, ошону айтайын деп унутуп калыптырмын. Кудай Таала адилеттүү да. Адилеттүү. Ким себептерин аткарса, ким эмгек кылса ошого берет. Анан алар тытынып иштеп атса, кой сен мусулмансың деп сага бере берет, мисалычы. Сен жөн эле жатсаң. Ошолор эмгек кылды, талап кылды, Алла Таала берип жатат. Анан бир нерсени билишибиз керек, Алла Тааланын закону кайсы коомдо адилеттүүлүк болсо, мыйзамдарда адилеттүүлүк болсо, канчалык бузуку болбосун ал коом өсөт. Ошон үчүн жанагы мыйзамдарын коюп, бирөөнүн акысын жедирбей, элдин акысын жедирбей койгон мыйзамдарды койгондугу үчүн кээ бир өлкөлөр алдына кетти. Мисалы, Алла Таала адилеттүү. Сен уктап жатсаң, Алла Таала башка бирөөнүн кылып жаткан эмгегин алып келип сага берип койбойт. Демек, мен мындай түшүндүм. Биз канчалык өзүбүздү мусулманбыз, биз исламды карманабыз дебейли, физиканын өзүнүн закону, мыйзамы бар, химиянын закону бар, башка нерселердин закону болгон сыяктуу эле коомдук мамилелерде, адамдык мамилелерде дагы закон бар. Бир нерселерге мамилелерде так болсоң, адамдын акысын жебесең, ушул мыйзамдык адилет эрежелери болсо, ал ар бир инсан тарабынан, башкаруучулар тарабынан да так аткарылса, ал эмне деп аталбасын баары өнүгө берет деген сөз да, мусулманбыз, исламбыз деп туруп, жанагындай нерселерди аткарбасак, алдасак, калп айтсак, сөзгө турбасак, адам акысын жесек, 1000 мусулманбыз дебесек деле артка кете беребиз деген сөз. Эми жана Газа боюнча айтып калдыңыз. Ушул Израиль-Палестина маселесине сиздин көз карашыңыз жана ошол эле маселеге Саудиянын, ошол Палестинанын тегерегиндеги араб өлкөлөрүнүн мамилесин кошо мындай камтып туруп сиздин ушул маселедеги көз карашыңыз кандай? Бул маселе геосаясат биринчиден. Бул маселе боюнча менин маалыматым ошол интернет чөйрөсүндө же башкалар аркылуу ал жакта эмне деп айтып жатса, ошол менен гана чектелет. Ошон үчүн мен бул жерде жөн эле молдомун. Молдонун өкүмү же факихтин өкүмү мага, мисалы, бирөө сураса мен ага өкүм берем. Бирөө келип айтат: "Мен ошол жака барып, алар үчүн мисалы согушсам уруксатпы" деп, мисалы да. Анан айтам: "Согуш кылуу же бойкот жарыялоо бул саясий чечим. Анткени саясий маселелер бул жерде, элдин маселеси болуп жатат. Ошондо саясат тарабынан жогорку бийликтегилер эгер бойкот жарыялабай атабы же согушка чакырбай атабы, сен өз билимиңдике салып эле, өзүң каалап эле барып ал нерсеге аралаша албайсың. Андай окуяны көрдүк. Сирия кандай сонун өлкө эле. Дүйнө жүзүндөн келген ошондой ээн баш мусулмандар чогултуп алып бир элди кырып койду. Булардын баары башка бир үчүнчү тараптын оюну болушу мүмкүн. Ошондуктан фикхий маселеде Кудай Таала менден ушул маселе боюнча эмнени талап кылып жатат, ошону билишибиз керек. Ошондо катардагы мусулмандын жүрөгүндө болгон, аларга болгон күйүтү болуш керек. Аларга болгон дуасы болуш керек. Аларга болгон мисалы мерими, аларга болгон күйүүсү болуш керек. Бирок ошол дуа кылат албетте, элге айтат, болуп жаткан зулумдуктарын айтат. Бирок мындай болду да, көбүнчө ушул Газа маселесин диндин душмандары мусулмандарга каршы көп жерде колдонот. Мисалы, мусулман эмес өлкөлөрдө кенен митинг кылдырат. Миңдеген адамдарды жолго мындай площадька чыгарат.
Анан мусулманбыз деген өлкөнүн мусулмандары айтат. Кана силер эмне кылып жатасыңар? Силердин бийлигиңер эмне кылып жатат? Силердин байларыңар эмне кылып жатат? Силер мусулман үчүн күйбөй атасыңар, алар күйгөндөй деп мисалы. Ошонун негизинен коомчулукта мындай коогалаң жаратып, стабилдүүлүктү жоготуп коюшу мүмкүн. Ушул эң коркунучтуу нерсе болот. Болгону биз ошол зулум чеккен Газадагы момун мусулман бир туугандарыбыз үчүн күйүп, алар үчүн дуа кылабыз. Бирок андан аркы маселени билбегендигибиз үчүн бир тыянакка келип, же башка бирөөнү күнөөлөп, башка бирөөлөрдү мисалы туура эмес кылып жатат деп критикалап, анан өзүнчө бир саясат жүргүзгөндүн кереги жок. Демек, ушул боюнча мен берген жооңуздан мындай нерсени түшүндүм, тактап коеюн. Жанагындай Палестинада талкаланган, жанагындай балдар жетим калган, ачкалыктан жанагы кеселерин сунуп, ушундай бир аянычтуу бир нерселерди көрүп алып туруп, ай, мусулмандар, Кыргызстан мусулмандар, биз өзүбүздү мусулманбыз деп эсептейбиз, кеттик жихадка, качан жихадка чыгабыз дебеш керек. Келгиле, могу Кока-Коланы ичпей эле коелучу, ушуну ичпей койсок, тиги жөөттөрдүн компаниясы жанагындай куралга тиги мунусу акчаны биз төлөбөгөндөй болуп, ушундай бир соо алабыз. Жок дегенде ушул жагынан жардам береличи дебеш керек. Жок, экинчиси мындай. Айтсаңыз десеңиз болот. Болот. Ишти айтабыз. Бирок мисалы ар бир ошол Пепсинин же Коланын тыйыны сенин мусулмандарды өлтүрүп атат. Сен ошолордун канын ичип атасың деген нерсени айтпаш керек деп атам. Бирок ошону жек көрүп, алардын бренди болгон үчүн жек көрүп, аны ичпей, аларга өзүң жекече бойкот жарыялап койсоң, албетте ал үчүн сооп табасың. Болгону башка бирөө ал нерсени кылып атса, сен буну кылба. Сенден караганда мен таквамын, мусулманмын деп алар жеп жаткан жанагы ашканага келип, жебегиле деп кан төгүп, ушундай нерсе кылуунун кереги жок деп. Ошол эле учурда мүмкүн болсо мен ошол жака барат элем, согушат элем, ошол жерге барып жихад кылат элем деген нерселерден да алыс болуш керек, э? Ооба. Колдон келсе ошол туура эмес, адилетсиз саясатты жек көрүп, анан дуа кылыш керек. Туурабы ошондо? Анан кимдин желегинин астында согушасың, ошону билиш зарыл. Демек, бул маселелер, бул саясий чечимдер. Ошондо мисал бул бир үй бүлөнү мисал кылсак, үй бүлөндө 5 баласы бар. Атасы эшикке чыгып, байкуш болгон аракетин жумшап, бир нерсе таап келет. Анан балдардын арасында бирөөсү көрүш мүмкүн. Атасы эшикке чыкса, бир чоң башка байке атасын урат да башына. Анан анысына карабай окат таап келип балдарына берет. Бул жакта бала намыстанат да. Мен болсом аны жайламакмын, урмакмын. Сен эмнеге ага жооп кайтарган жоксуң деп, мисалы, атасын жаман көрүш мүмкүн. Бирок эртең Кудай Таала анын тагдырын жазып койсо, эртең өзү чоңоюп үй бүлө бакканда, ошол балдары билбеген маалыматты билгенде, ал кишинин дагы балким кылган иши ошондой болуп калаттыр. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн жанында катмарлары бар, деңгээлдери, даражалары бар. Карапайым эл билбеген маселелер бар. Ошол маселелерге киришип, билбегендиктен улам, билбегенин дагы билбестен, жок мен билем, ушунуку туура болот, тигинки туура эмес болот деш, өзү бул фикх жагынан дагы туура эмес өкүм чыгаруу болот. Факих баардык далилдерди ачык айкын алдына коюп билгенден кийин гана бир тыянакка келе алат. Анан медиа же башка нерсе, же Инстаграмдан бир баракча бир маалыматты айтса, ошонун негизинде башкалардын акысына кирип, алар жаман көрүп, же аларга бир кандайдыр бир чара көрсө, албетте бул дин жагынан дагы туура эмес чечим. Эми устаз, мына бул баары бир үй бүлө бул кичинекей мамлекет дейт го. Мамлекеттеги көп үй бүлөлөр ушу бактылуу болсо, ынтымактуу болсо, демек мамлекет мындай бактылуу болот дегендейчи. Ошол үй бүлөнүн бекемдигине карата жеке сизден кеңеш, насаат эмне кылыш керек үй бүлө бекем жана бактылуу болуш үчүн?
бир эле нерсе, Кудайдан коркуш керек, анан Кудай коюп койгон өкүмдөрдү аткарыш керек. Ошол чектерден чыкпаш керек. Ушул эле маанини Алла Таала өз аяттарында айтат. Ар ким өзүнүн ордун билип, өзүнүн жоопкерчилигин билсе, сөзсүз ошол үй бүлө бактылуу болот. Анан эң негизги нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө бекем болуш керек. Анткени Алла Таала айтат, кайсы жерде сен болсоң, ал жерде биз азаптабайбыз дейт. Ошондо кээ бир алымдар бул жерде пайгамбарыбыздын сүннөтү жөнүндө сөз болуп жатат. Ким эгер дин менен жашаса, ошол үй бүлө кордук көрбөйт дейт. Чоң рахмат. Суроолордун баарын берип бүттүм. Атайын убактыңызды бөлүп, ушул подкастка арнап келгениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Ишиңизде ийгилик болсун, үй бүлөңүздө тынчылык болсун. Жараткан туура жолдон адаштырбасын сизди. Аллахым ыраазы болсун чакырганыңыздарга. Аллахым акыйкатты акыйкат көрсөтүп аны ээрчитсин. Жалганды жалган көрсөтүп андан алыс кылсын. Ассаламу алейкум. Жараткан кабыл кылсын. Амин. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.